Assalamu алейкум достор, дарбыз тууралуу чындыктарды сүйлөп берейин. Болбосо зыяндан көптөгөн адамдар жабыркап калышат. Рас, Аллах Таала насип эткен нематтан катачылык издөө жакшы эмес. Өзүбүз көбүрөөк пайда көрүү максатында ага ар кандай кошулмаларды, азотту, аммиак, селитраны жана башкаларды кошуу аркылуу уулуу азыкка айландырып алдык. Негизи ал биз үчүн ары жагымдуу, ары пайдалуу азык болуп эсептелинет. Эмнеси менен жагымдуу? Негизи бардык эле адамдар шириндикке өч болушат, бирок бардык эле шириндиктер бизге каалаган жагымдуулукту тартуулай бербейт. Дарбызды болсо канчалык көп жегенибизге карабай, ага болгон каалообуз дагы деле күч боюнча калат. Ал эми пайдалуу жагын айта турган болсом, 90% суудан туруп, бул бөйрөгүбүз үчүн айрыкча пайдалуу. Андагы туз, таш, кум пайда болуу мүмкүнчүлүгүн жоготуп турат. Ошондой эле өттө дагы таш пайда болуу мүмкүнчүлүгүн жоготот. Башка пайдаларын айта турган болсом, жүрөк кан тамыр ооруларынын, рак оорусунун алдын алып турат. Курамындагы витамин, минералдар бизге кубат берип, иммунитетибизди дагы көтөрөт. Бирок өйдөдө айтканымдай, ага ар кандай кошулмаларды кошуп, биз зыяндуу азыкка айландырып алдык. Андыктан сиздерди сак болууга үндөп кетем. Кимдерге мүмкүн эмес? Биринчи кезекте 2 жашка чейинкилер деп, ошол китепте айтылган болсо, мен 5 жашка чейинкилер деп эле айтам. Анткени зыяндуу нерсе канчалык жаш болсок ошончолук таасирдүүрөөк болуп калат. Андыктан балдарыңыздарга азыраак жедириңиздер. Анан дагы кант диабетинен жабыркаган бейтаптарга сиз кайсы стадияда болсоңуз дагы таптакыр мүмкүн эмес. Анткени бул азык кандагы канттын деңгээлин тез көтөрүп коет дагы, анын кант диабетинин терс натыйжаларына тезирээк жакындоого шарт түзүп коет и узак өмүр сүрүү мүмкүнчүлүгүнөн сизди ажыратып коюшу мүмкүн. Андыктан жакшы жашоо үчүн мүмкүн болушунча дарбыз жебей эле койсоңуз сонун болот. Анан дагы жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркагандарга дагы сунуштабайм. Себеби аларга көбүрөөк суу ичүү сунушталбайт. Дарбыз болсо 90% суудан турат деп айтып өттүм. Анан дагы башка топтогу адамдар баары бирдей эле жей беришет, бирок сиздер дагы мүмкүн болушунча июлдун этегиндеги, августтун башындагы дарбыздарды жешти сунуштап кетем. Анткени ошол маалда дарбыздын табигый бышуу убактысы башталат. Азыркы учурдагы дарбыздардан деле жесеңиздер болот, бирок мүмкүн болушунча азыраак, балким бир жумада бир жолу. Анан дагы ачык жерде, күн тийип турган жерде сатылган дарбыздарды жебеңиздер. Күндүн нуру кошулуп, анын зыяндуулугу андан бешбеттер көбөйүп кетет. Жол боюнда сатылган дарбыздарды дагы жебегенге аракет кылыңыздар. Жабык жерде жана дүкөндөрдө сатылган дарбыздарды жесеңиздер жакшы болот. Анан сабагы куурабаган дарбыз жаңыраак болуп эсептелинет. Анан дагы дарбыз бул арыктатуучу азык катары дагы белгилүү, эгерде өзүн жей турган болсок. Ал эми ага нан кошуп жей турган болсок же башка нерсеге кошуп жей турган болсок, тескерисинче салмак кошууга шарт түзүп коюшу мүмкүн. Андыктан тыянак чыгаруу өзүңүздөн.